Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде жаңы 16 кабаттан турган көп функционалдуу ири комплекс курулуп жатат. Мында студенттер үчүн окуу жайлар, жатакана жана ошондой эле коомдук жайлар дагы каралган. Учурда курулуш 70%га аяктап, ички жана сырткы жасалголоо иштери жүрүп жатат. Ал эми баса белгилей кетчү жагдай мына ушул асман тиреген имараттын ордунда мурун 14 жыл бою жараксыз деп табылган номер 4 жатакана жайгашкан. Бул жерге студенттер жашаганга болбойт деп жыйынтык чыкканда ошондон бери турган. Эми жанагы бурчундагы санузелдерде бул өткөн кылымдын 60-жылдары салынган здание болгондуктан жана бурчтары анан основной конструкциялары бузулуп калгандагы Кудай сактасын, эми жанагындай бир 5-6 балдык жер тирөө болсо курап кала турган здание болуп калган да. Жаңы имаратта окуу аудиториялары, лабораториялар, административдик бөлмөлөр, университет музейи, 200 орундуу китепкана, 600 орундуу конференция залы жана амфитеатр, ошондой эле өз алдынча окуу жана эс алуу зоналары жайгашат. Мына ушул здание бүгүнкү күндө почти 1 жылдан 1 ай ашты салынып атканына 75-80% салынып бүттү. Азыр уже сырткы фасадтарын, анан жанагы айнектерин, терезелерин салып баратышат. 3 лифт болот, лифттерин, анан ички мебелдер под ключ салынат, мебелдеринен бери заказ кыла башташты. Комплексте коомдук инфраструктурадагы кеңири өнүкмөкчү. Биринчи кабатта конференция залдар, жогорку кабаттарда тест татым жайлары, 100 орундуу коомдук тамактануу блогу, медициналык бөлүк жана спорттук зона иштейт. Ошондой эле кызматкерлердин балдары үчүн дагы 60 орундуу балдар бөлмөсү болот. Биз кыйын жумуштардын баарын бүткөрдүк. Монолит азыр шыбак жүрүп атат, полдо болсо кафель чаптап атабыз полдоруна. Электрификация, канализация, пожарный гидранттардын баары орнотулду. Инженерный коммуникациялар полностью орнотулду почти. Комплекстин 7-кабатынан 14-кабатына чейин студенттер үчүн жатакана жайгашкан. Мында ар бир бөлмө 4 орунга ылайыкталып, жалпы аянты 26 квадрат метрди түзөт. Бул жатакананын өзгөчөлүгү болсо, ар бир бөлмөдө өзүнүн санитардык түйүнү, жуунуучу жайы жана ошондой эле кир жуучу машина, мындан тышкары чакан ашкана менен дагы камсыздалат. Комнаталардан тышкары кир жайчу балкон каралган. Бул жерде студенттер кир жайышат, кир кургатышат. Ал эми мындай ички ысык сууларды болсо өзүбүз подвалдан жылытабыз. Ал эми 15 жана 16 кабаттар академиялык мобилдүүлүк менен келген чет элдик профессорлор үчүн каралган. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард 379 миллион сомду түзөт. Анын негизги бөлүгү президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен турукташтыруу фондунан каржыланууда. Жаңы окуу турак жай пайдаланууга берилгенден кийин студенттердин сапаттуу билим алуусуна жана илимий изилдөө жүргүзүүсүнө шарт түзүлөт. Мындай долбоорлор өлкөдөгү билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана жаштар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталат. Айсана Бактбекова, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.